Салам, бул кесипке багыттоо долбоору. Бул жерде чыныгы кесипкөйлөр өз иши жөнүндө баарын айтып беришет. Ал эми сен ким болгоң келет? Биздин негизги функциябыз филиалдын операционистине колдоо көрсөтүү. Башкача айтканда, биз операциялык блогун толугу менен жакшыртабыз. Ар бир банкирге тиешелүү болгон негизги сапаттар максаттуулук, жоопкерчилик жана тактык. Жакшы адистер кетип калган учурлар болот. Ошондуктан биз жаңыларын даярдоого аргасызбыз. Банк тармагында али какы кызматкердин өзүнөн гана көз каранды. Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бериңиз. Банкта эмне иш кыласыз? Менин атым Аманалиев Азиз. Мен банкта операциялык өнүгүү башкаруу бөлүмүндө аймактык менеджер болуп иштейм. Биздин негизги функциябыз филиалдын операторлорун колдоо болуп саналат. Башкача айтканда, биз которуулар, карталар жана кассалык адистер боюнча адистерге жардам беребиз. Биздин ишибизге кызматкерлерди окутуу, кызматкерлердин сапатын көзөмөлдөө, коштоо, тейлөө жана ошондой эле өнүктүрүү кирет. Башкача айтканда, биз операциялык блокто толугу менен жакшыртууларды киргизебиз. Адистерге калкты жеңилирээк жана жакшыраак тейлөөгө жардам беребиз. Ошондой эле биз кардарлар үчүн шарттарды түзөбүз. Жаңы өнүмдөрдү, акцияларды жана белгилүү бир тарифтерди киргизебиз. Сиз бул кесипке кандайча келип калдыңыз? Мен окууну бүткөндөн кийин дароо эле банкка келген жокмун. Ар кандай иштер менен алектенип, ар кайсы жерлерде иштедим. Бирок банкта мага банктын туруктуулугу жакты. Өзүңө ар дайым ишенесиң. Ар дайым аркаңда социалдык пакет бар. Банк ар дайым колдойт. Башкача айтканда, кандайдыр бир кырдаалдар болуп кетсе, мисалы коронавирус учурунда эч качан жумушсуз калбайсың. Банк бул туруктуулук жана ишенимдүүлүк. Сиздин жумушуңузга эмнелер кирет? Күн сайын эмне менен алектенесиз? Биз күн сайын филиалдарга кардарларды тейлөөгө жардам беребиз. Биздин кардар базабыз филиалдык тармагыбызда чоң болгондуктан биз тынымсыз жумуштабыз. Негизинен биздин негизги милдетибиз филиалдарга кардарларды тейлөөгө жардам берүү. Филиалда операциялык блок 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси которуулар жана депозиттер менен алектенгендер, экинчиси карталар менен алектенгендер, ал эми касса акча каражаттарын кабыл алуу менен алектенгендер. Биздин түздөн түз ишибиз аларга калкты тейлөөгө жардам берүү. Мындай жумушту жакшы аткаруу үчүн кандай сапаттар жана көндүмдөр керек? Ар бир банкирге таандык болгон негизги сапаттар максаттуулук, жоопкерчилик, тактык жана үйрөнүү жөндөмдүүлүгү. Анткени банк сектору абдан чоң. Биз көрсөткөн кызматтардын түрлөрү көп. Ар кандай багыттар боюнча иштин түрлөрү көп. Ошондуктан адам өнүгүүгө, үйрөнүүгө жана өсүүгө даяр болушу керек. Мындай кесип менен банктан башка дагы кайсы жерде иштөөгө болот? Банкта иштегенден кийин же банк кызматкеринин кесиби менен ар кандай тармактарда иштесе болот. Анткени каржы тармагы абдан чоң. Ар кандай багыттар көп. Бизнес талдоочу, маркетолог болуп, аудитке же бухгалтерияга кетсе болот. Бардык каржы структурасы бири-бири менен байланышкан. Ошондуктан банкирлик кесипке окусаңыз, бул сиз жөн эле банкта отурасыз дегенди билдирбейт. Операциялык бөлүмдөн баштасаңыз болот. Анткени бул өнүгүүнүн башка этабы. Операциялык бөлүмдөн кийин аудитке, башкаруучу персоналга чейин өсө аласыз. Бизнес талдоочуларга же IT адистерине кайра квалификациядан өтсөңүз болот. Банкта иштөө акча которуу менен эле чектелбейт. Ал абдан кеңири тармак. Өсүү мүмкүнчүлүктөрү барбы? Андан ары кайда өнүгүүгө болот? Операциялык бөлүмдө катардагы адис, жетектөөчү, башкы адис, жетекчи сыяктуу кызматтар бар экенинен баштайлы. Ошондуктан бир эле операциялык блокто толук кандуу өсүүгө болот. Операциялык блоктон кийин каалаган багытта өсүүгө болот. Кайра квалификациядан өтүп, маркетолог, филиалдын же аманат кассасынын жетекчиси болууга болот. Анткени банк насыя жана депозит багытында гана эмес, техникалык өнүгүү, бизнес өнүгүү багыттарында да иштейт. Банктагы карьералык өсүү абдан чоң жана көп тараптуу. Операциялык блокко же кассага келгениңиз өмүр бою кассада же операциялык залда отурасыз дегенди билдирбейт. Сиз кандайдыр бир компаниянын жетекчисине чейин өсө аласыз. Биздин адистерди кардарлар өздөрүнө жумушка чакырган учурлар көп кездешет. Анткени алар кызматкерлердин биздин адистерди кардарлар өздөрүнө жумушка чакырган учурлар көп кездешет.
Анткени алар кызматкердин сапаттуу, билими жакшы жана максаттуу экенин көрүшөт. Бул тармактагы айлык акы эмнеден көз каранды? Банк тармагында айлык акы кызматкердин өзүнөн гана көз каранды. Биздин банк билимдин сапатын жана кадрдын өзүн баалайт. Стажыңыз канчалык көп болсо, билимиңиз ошончолук жакшы. Аткарган функцияңыз ошончолук кеңири болот. Айлык акы аткарылган жумушка түздөн түз пропорционалдуу. Канчалык көп иштесеңиз, ошончолук көп табасыз. Операциялык блокто бизде бонустук система, сыйлыктар бар. Ошондуктан айлык акы жумуштун сапатына жараша болот. Жумушта эмне колдоносуз? Кандай шаймандар же программалар сизге ылайыктуу? Эң негизги программалар, эгерде операциялык блок жөнүндө айтсак, бул автоматташтырылган банк системасы жана акча которуу системалары. Азыр прогресске жетиштик. Анткени бизде бардык операцияларды жүргүзө турган автоматташтырылган банк системасы бар. Операциялардын көбү ABS-те гана жасалат. Ошондуктан бизге 10-20 түрдүү программаны үйрөнүүнүн кереги жок. Финансы тармагында эң негизги программалардын бири Excel. Анткени сизге отчеттуулук, маалымат базасы жана окутуу көп кездешет. Эгер сиз биздин жол менен кетүүнү кааласаңыз, кайсы жерде окуган жакшы? Билим берүү системасы азыр жакшы өнүгүп жатат. Жакшы окуу программалары бар. Банк тармагында алгачкы этаптарда стажер кылып көбүнчө техникумдардан жана колледждерден бүткөн кыз-жигиттерди алышат. Анткени булар кадимкидей чоңоюшуп, жашоого болгон көз карашы калыптанып, даяр болушат жана жашоо тажрыйбасына ээ болушат. Жаңыдан карьерасын баштагандарга эмнени кеңеш берет элеңиз? Биринчи кезекте банкта иштөө бул тартип жана тырышчаак эмгек экенин түшүнүү керек. Банкка келгенде сиз абдан көп көлөмдөгү маалыматты өздөштүрүшүңүз керек. Дайыма окууга жана өнүгүүгө даяр болушуңуз керек. Бирок банк бул эртеден кечке компьютердин артында отуруп иштеген гана эмес. Банк тармагында эмес, спортто, маркетингде, SMM-де да өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда жыл сайын спорттун ар кандай түрлөрү боюнча турнирлер өткөрүлөт. Волейбол, футбол, стол тенниси жана бильярд. Банкка келгенде бул сиз компьютердин артында гана отурасыз дегенди билдирбейт. Банк сиздин жеке кызыкчылыктарыңызды да колдойт. Жеке да, карьералык жактан да өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жыйынтыктап айтканда, эгер сиз максаттуу, дымактуу болсоңуз жана өзүңүздүн үстүңүздөн иштөөгө жана өнүгүүгө даяр болсоңуз, биз сизди ар дайым күтөбүз. Биздин эшиктерибиз ачык. Сиздерге ар убак ийгилик каалайбыз.